Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин басмасыз кызматы даярдаган парламент берүүсү. Кызматыңыздарда мен Жылдыз Жолдошбаева. Алгач бул апта ичинде болгон жаңылыктардын кыскача түрмөгүнө токтолобуз. Жылуулук борборундагы авариялык кырдаалдын келип чыгышын, андагы коррупциялык жагдайды иликтеген депутаттык комиссия корутунду чыгарды. Анан келип алып бул жерде депутаттардын улуу трибунасынан келип кычкаш деп доказывать эткениңер, укук көргөндөр силерди аягына чейин чыгарып, кайсы жерден кычкаш сатып алганыңарды далилдеп берсе экен. Нарындагы эмгек тала жана кеңеш айылдарынын мектептери кулап калуу коркунучунда турат. Анан эми балдардын да коопсуздугу керек да бизге, туурабы? Атайын окутуп атканда балдар соғып басып калса, ким жок керек. Төрага Дастанбек Жумабеков иш сапары менен Ош облусуна барды. Бирок мунун бардыгы, урматтуу туугандар, эмгек менен салынып, биримдик менен салынып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, макеттатына болгон биздин ордубуз. Бир катар депутаттар улуу жеңиштин 73 жылдыгында согуштун жана оруктун ардагерлерин куттукташты. И благодаря вам на самом деле сегодня есть возможность жить молодого поколения. Жылуулук борборундагы авариялык абалды 386 миллион доллардын изин иликтеген депутаттык комиссия корутундусун чыгарып, тиешеси бар делген адамдардын ысымын атады. Парламентке мурунку 3 премьер-министр жана башка тийиштүү жетекчилер чакырылып, комиссия корутундусунун жыйынтыгын ортого салды. Сөздөр ачык айтылып, кызуу талаш-тартыш болду. Жылуулук борборун модернизациялоодо ири коррупция бар экенин, Кытайлык TBI компаниясы менен Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген келишим түзүлгөнүн деп комиссия дагы бир ирет тастыктады. Депутаттык комиссия 100 күндүн ичинде жылуулук борборун модернизациялоого катыштыгы бар бардык жетекчилерден сурап, документтер менен таанышып чыкты. Депутаттардын айтымында суралган жетекчилер көпкө чейин сыр бербей келип, акыркы күнү гана иликтөөнүн түйүнүн чечкен кызматтык каттар деп комиссиянын колуна түшкөн. Ал Кытайлык TBI компаниясын тандоого олуттуу таасирлерин тийгизгени айтылат. Комиссиянын төрагасы Улан Примов корутундудагы жоопкер фигуранттардын атын атады. Кыргыз Республикасынын экс-премьер-министри Оторбаев, Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басарынын рангысындагы тышкы саясат бөлүмүнүн экс-башчысы Исаков, Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басарынын рангысындагы финансылык экономикалык анализ, мониторинг жана өнүктүрүү бөлүмүнүн экс-башчысы Ахметова, 5-чакырылыштын депутаттары, экономика министринин экс-орун басары Мукамбетов, финансы министринин орун басары Байгончоков, энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Калиев, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Муратбеков, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин экс-директору Мамбетов жана мамлекеттик экспертиза департаментинин директору Ахматалиев. Белгилүү болгондой, башында Кыргыз өкмөтү менен Кытайдын Эксим банкынын ортосундагы келишим боюнча ал кездеги экономика министри Темир Сариев компания тендер менен калыс тандалышын белгилеген. Ошол маалдагы тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов, каржы министринин орун басары Арзыбек Кожешов дагы карызды кайтаруу графиги аныкталбаганын, өлчөөсүз карыздар коркунуч алып келерин белгилеп, терс аныктама берген. Бирок алардын аныктамасы ары каттап суу кечкен эмес. Аталган жетекчилердин баары долбоорго макул болгон. Ал кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев келишимге кол коюп, андан кийин долбоорду ишке ашыруу одоно мыйзам бузуулар менен коштолгон. Бул боюнча албетте укук коргоо органдары, айрыкча коррупцияга каршы күрөшүүчү органдар тыкыр текшерүү жүргүзүп, ар бир тыйындын ордун табыш керек. Ал эми депутаттык комиссия корутундусу боюнча жалпылап айтканда TBI компаниясын модернизацияны ишке ашыруучу жалгыз тарап кылып тартууда жана Кытайлык Эксим банк менен 386 миллион жеңилдетилген насыя алуудагы келишимдер Кыргызстандын кызыкчылыгын толук кандуу эске алынган эмес. Ошол кездеги өкмөт башчысы, өкмөт мүчөлөрү келишимдерди карап чыгууда, аларга өз корутундуларын берүүдө, инвесторлор менен, ишти аткаруучулар менен макулдашууда негизинен өлкө кызыкчылыгын коргоого жетишерлик түрдө көңүл бурулган эмес. EFC контракт түзүлгөн. EFC контракты, урматтуу депутаттар, барыңыздар билесиздер, бул под ключ. Ал жерде фиксированный цена болот. Фиксированный цена болгондон кийин ал жердеги эч кандай иш аракеттерге, же сатып алына турган кызматтарга, же жабдууларга кийгирише албайт жана көзөмөл жүргүзө албайт.
Натыйжада бас асаңдаған әттиштер, видео камералар, мына біздің урматтуу депутаттар иликтөөсүндө ачыкка чыккан фактылар, лифттер, кондиционерлердагы ушунун аркасынан чыгууда. Ал эми бул маселеде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ролу кандай болгон? Баш мыйзам боюнча чарбалык иштерге аралашууга укугу жок экенине карабай, президент каржы министрлигине түздөн-түз тапшырма бергенин комиссия мүчөсү Исхак Масалиев ачыктады. Эл өкүлү чуулгандуу иштин башатын табуу үчүн экс-президенттин кол тийбестигин алуу маселесин көтөрдү. Май айында, 2013 жылы май айында, ушул модернизация боюнча Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын 2 бөлүм башчысы Сапар Жумакадырович Исаков жана Айсулу Акметова президенттин атына кызмат кат жиберип атат. Мына ушу жасашыбыз керек, муну жасашыбыз керек, 390 миллионго кредитти алышыбыз керек дегенде президент түзмө-түз каржы министрине жана энергетика министрине буйрук берип атат, аткарылсын деп. Бул чоң ката деп атам. Кыргызстанда жаш баладан улгайган карыяга чейин билишет. Ушунчалык көлөмдөгү кредитти президентсиз чечилбейт деп. Бирок президенттин конституцияга ылайык андай укугу жок. Министрге буйрук бере турган эч кандай укугу болгон эмес. Мен ойлоп атам, бул жерде президентибиз өзүнүн укуктарынан ашып чыкты. Эми ойлоп көрсөңүз, ушу президент буйрук бергенден кийин кайсы министр каршы пикирди айтат? Кантип талкуулайт аны? Барыбыз билебиз, сөздү айта албайт. Үн чыкпай аткарабыз, есть товарищ командир деп кетишет. Мен айтып атам, бул кадамда президент аралашканы, буйрук бергени бул бир кылмыштын белгиси көрүнүп турат. Узурпация деген сөз бар да. Өзүнүн деңгээлине, кызматына ылайыктуу эмес укуктарды өзүнө алып алуу деген сөз эсептелет да. Депутаттардын фамилиялары жүрөт. Мен сунуш бере турам, биз мурунку президентибиз, экс-президент Атамбаев Алмаз Шаршеновичтен кол тийбестик алышыбыз керек. Ал киши бир топ жолу айткан, мыйзам алдына баары тең деген. Керек болсо мен да жооп берем деген. Ошондуктан мен ушул маселени көтөрүп атам, сунуштап атам. Ал кандай жол менен кылабыз аны? Биз укук коргоо органдарга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Депутаттык комиссия TBEA менен болгон келишим эл аралык макулдашы эмес, жөн гана чарбалык деңгээлдеги келишим болгонун жазат. Анткени менен маселе парламентке киргизилип, бир күндө 3 окуудан өтүп кеткен. Существенное завышение цен болгон на оборудование. Мына ошол келишим даярдалып атканда, бул 2009 жылдан бери даярдалып келген. Буга көп киши катышкан. Мурунку президенттер да катышкан, кечээки президент да катышкан. Ошону мен эмнени айткым келет? Бул жерден жана Исхак Абсаматович жакшы айтып кетти. Бизде без решения президента бир маселе чечилбейт Кыргызстанда. Мына ратификация болуп атканда жана нарушение процедур болгон. Бул эл аралык келишим эмес эле. Бул между хозяйствующими субъектами болгон келишим. Ратификациянын керегиси жок эле. Мен Мыктыбек Юсупович, Курмантай Абдиевич, Улукбек Кочкоров, Өмүрбек Абдрахманов, Мурзабеков, Шаршеев 7 депутат ушуга каршы бергенбиз да. Мына бүгүн бул тарых эмне үчүн? Анткени 3 окуудан бир күндө ошол убакта бийлик күчкө салып өткөзө берген. Мына бүгүн ошонун мандемди көрүп атабыз. Экинчиси, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамды обход кылып туруп, эл аралык келишимге ТВЕ компаниясын жазып койгон үчүн биз каршы болгонбуз. Жана башка майда чүйдөлөрү бул эл аралык келишимге кирбеш керек эле. Корутундуну уккан эл өкүлдөрү суроолорун берип, айрым жагдайларды тактады. Уже бүтүп калган убакта, ошо кол кое турган мезгилде Осонбек Артыкбаев келиптир. Ошондуктан мен ушу кошумна суроо бергим келет да. Бардык жерден күнөөлүү деп бүт рабочий топто айтып атат. Ошол келишимди даярга келгенде сиздин канчалык кайсы жерине сиздин ошо туш келгенсиз, кайсы жумуштарды аткарып, кайсы жерден күнөөлүү эсептейсиз өзүңүздү? Мага чейин бул проекттин баасы чыгып, техникалык негиздемелери көрсөткүчтөрүн баары такталып, аныкталып, компания аныкталып, даяр болуп калыптыр. Анан ошондо менин орун басарым Калиевдин көзөмөлүндө экен, ошонун демилгесинин негизинен президентибиздин жанакы тапшырмасынын негизинде 24 майда мага президенттен тапшырма келди. Ошол жерде мына Сапар Жумакадыровичтин запискасы бар экен.
ошол жерде ошонун негизинде Халиев чогулуш өткөрдү, койду. Ошол жерде биз ар бир жоопкерчилик багытындагы адамдардын, жетекчилердин оюн уктук. Ошонун негизинде протоколду жыйынтыгы менен биз урматтуу Жантөре Жолдошевичке кат жаздык и биздин урматтуу президентибизге кат жаздык. Ошол позицияны билдирип, ошол керек экен колдойбуз деп биз кат жөнөттүк. Мен Сапар Жумакадович сизге берейин. Сиз ошол мезгилде чындыгында тышкы саясатты жүргүзүп тургансыз. Бардык президенттин оң колу болуп, руководитель орун басары болгонсуз. Еще ушул долбоор болгондо куратор болуп жүргөнсүз. Эмне үчүн өкмөт аткара турган жумушту сиз катты даярдап туруп тапшырмага колду президентте кол койдуруп, президенттин колу менен жибергенсиз? Эмне үчүн президентти сиз постава кылып коесуз? И записканы да ошондой болгансыз да. Сиз ал убакта билет элеңиз да, бул аткаруу бийлигинин полномочиясы керек. Эмне үчүн ушул ишти жасадыңыз? Сиздин сурооңузга жооп бергенден мурун Исхак Абсаматовичтин выступлениясына да бир реплика айтып коеюн дедим эле. Исхак Абсаматович айтып атат, биздин запискага, эки бөлүм башчынын запискасына Алмаз Шаршенович Атамбаев конкреттүү түрдө поручение берди деп. Ал жерде Алмаз Шаршенович прошу рассмотреть деп жиберип атат. Конкреттүү түрдө жазагыла, тигинткиле, мунткиле деген порученияны берген эмес. Исхак Абсаматович алдабасын. Баарыбызды, элди да алдабасын. Бул туура эмес. Биз тигил же бул компанияны лоббировать эткен жокпуз. Жакшылап окуп көрсөңөр катты. Эмне үчүн президентке бежирисиз жиберген катты ал өкмөткө жибербестен түздөн-түз министрлерге жиберип туруп атпайсыңарбы? Биз анда аппарат президент иштеп атабыз, Карамат Бабашевна. Президентке министрликтен келип аткан маалыматты баарын свод кылып туруп президентке көтөрөбүз. Анан президент тиешелүү поручение өзү коет ал каттарга. Себеби биз президентке баш ийебиз. Президенттин ишин жүргүзөбүз, аппарат президентте. Жантөре Жолдошевич, ушундай президентке берилген ушу кат тапшырма каты сиз алгансызбы? Өкмөткө поручение берилсе, бул туура болмокта. Өкмөт экономикалык маселелерде өкмөт гана жоопкер, жогорку кеңештин алдында дагы, президенттин алдында, элдин алдында дагы. Көрдүңүзбү, Сапар Жумакадович? Өкмөткө тапшырма берип, өкмөт таркылып кеткенде мындай болбойт эле да. Ушул жерде сиздердин катаңыз. Рахмат. Экинчи маселе, сиз айтып атасыз, ошол жерде TBA-дин баасын арзандатып берет деп бир сүйлөм кетип атат. Сиз жана башында, жыйындын башында айттыңыз, бул эч кандай лобби эмес, чечимге тиешеси жок деп. Бирок мен ойлойм, ошол комиссиянын мүчөсү катары кандайдыр бир деңгээлде ушул сүйлөм ал TBA арзандатат жана жолугушу болгон деген бир абзац кийин TBA-ди тандоого, кийин ошол чечимди аткарууга сөзсүз өз салымын кошкон. Ошол сүйлөмчү. $600 ачкычты көргөзүп коелочу, мен көрүндүгүн берейин. Эл арасында алтын кычкач деген лакапка калган кымбат баалуу аспап дагы парламентте көрсөтүлдү. Вот это набор инструментов как таковой. Таких наборов 2 комплекта. Борбордун директору Андрей Воропаев бир кычкач эмес, аспаптардын топтомун алып чыкты. Эл өкүлү Акылбек Жамангулов бул көрүнүштү жеткен уятсыздык деп сыпаттады. Маалыматтын биринчи булагы менин кесиптешим Акылбек Жамангуловунда сиз айтып койсоңуз, ушул беле $600 сиз айткан. Бул эми шылдың да электростанциянын жетекчиликтери, ушул ТЭЦ-тин жетекчилери. Мен айткым келбейт, мурунку премьер-министрлердин алар эми кычкач менен иши да жок да. Бирок ошол кездеги 1 жыл мурун, 2 жыл мурун алынган кычкачтарыңар эмне складта жатат андай болсо? Коомчулукта маалымат бар. Видеокамералар боюнча мен өзүм ТЭЦ-ке барып келдим. Ар бир камераны карап чыктым. Кайсы жерге орнотулган, эмне болуп орнотулган камералар экен. Внутренний анализ кылдык. Ал камераларга базар баасы менен $1000, $2000 тегерегиндеги камералар. Элди кантип алдап атасыңар? Кайсы бетиңер менен алдап атасыңар? Азыр мына укук коргоо органдары баа бергенден кийин көрөсүңөр. Кайсы кычкачты силер 2 жылдан бери складта хранить этип атканыңар. Коомчулукка бул маалымат чыккандан кийин ТЭЦ-тин кызматкерлери, электростанциянын кызматкерлери балып туруп, складтан базардан алып келип складка киргизип койгон деген маалымат чыгып атат. Кондиционерлер боюнча, лифттер боюнча бул маалыматты депутаттык комиссия жөн эле талаадан алып туруп жазган жок. Мунун баары тең тигил таможнянын төрагасы Кулматовдун колу менен келген инвойстун негизинде биз айтып атабыз. $54,000 бир кондиционерди алат деген бул эмне деген шумдук? Бул жерден биз жетекчилерди айткан жокпуз. Электростанциянын түздөн-түз жетекчилери, Энергохолдингдин түздөн-түз жетекчилери. Анан келип алып бул жерде депутаттардын улуу трибунасынан келип кычкач деп доказывать эткениңер, укук органдар силерди аягына чейин чыгарып, ушу кайсы жерден кычкач сатып алганыңарды далилдеп берсе экен. Набор көрсөттү.
Бул набор ошол эле списокто бар, $105 алынган. Бирок башында мен айтканда берде бир эле темирскен эле кычкач болчу. Муну болсо кийин резонанс болуп кеткенден кийин ошо наборду кошту, анан баасы да жетпей калабы деп туруп, конвейерный лентаны да бир мотоон кошту. Мурун деле урматтуу депутаттар, силерди заблужденияга булар вводить этишкен. Азыр деле ошентип келатышат. Каратып туруп бардыгыбызды алдап атат. Мен ойлойм, парламенттик иликтөө жүрүп атканда тергөөчүлөр кошо жүрүш керек да. Урматтуу төрага, коллегалар. Парламенттик иликтөө жүрүп атканда ар биринин айткан сөзүнө эгер ошол жерде кылмыштын элементтери болсо, же болбосо каратып туруп алдап аткан болсо, подлог кылган документтер болсо, сразу тергөөчүлөр фиксировать этип туруп кылмышка кошуш керек, же болбосо жаңы кылмыш ишин козгош керек. Мен ойлойм, ушул жерде служебный подлог, задача ложных показаний кылмыш ишин козгош керек да. Дастан Арсбекович, урматтуу депутаттар, мына баарыңыздар күбө болуп атасыздар. Мен азыр эле 5 мүнөт мурун айткан нерсени ТЭЦтин мурунку жетекчиси далилдеп берип атат да. Мына Кенжебек Сатымкуловичтун мен сөзүнө толугу менен кошулам. Энерго холдингдин орун басары отурат. Варапаев мырза мурунку азыркы директор отурасыздар. Сиздерди ушул жерден алып барып туруп камаш керек да. 120 депутат эмес, баардык кыргыз элин алдап атасыздар. Кайсы бетиңиздер менен алдын алып чыгып атасыңар? Башка чыгымдардын алдында $600 кычкачтар шоуна эшпей каларын депутаттык комиссиянын мүчөлөрү белгиледи. Баалар эселенип жогорулатылып көрсөтүлгөн. Мына айтылып атат, мен жалган айтпайын. Шадиев Аскарбек Алимбековичтин бухгалтери ошол ТВ компаниянын бухгалтери болуп чыгып атат. Калп эмес. Эмне себептен ошол компаниянын бухгалтери Аскарбек Алимбековичтин бухгалтери болуп калат? Бул эмне подозрение кылбайбы? 1 километр чубалгы 3 столба турат. $644 000 салынып атат. Ага дагы жетет. Урматтуу депутаттар, 7-нчи этаждан звонок болбой эркин болуп калышыбыз менен баарыңарды куттуктайм. Узагынан берсин, мындан ары ушундай темп менен кете берсек, мен оюмча жакшы. Биздин эң чоң трагедиябыз дагы, проблемабыз дагы ушул. Бийлик алмашкандан кийин баатырлар көбөйөт да. Мисалы азыр өкмөттүн мурдагы башчыларын айыптап атпайбызбы? Эмне үчүн убагында айтпадыңар Атамбаевка депчи? Убагында Атамбаевка берди каршы чыккандар аз эле болгон. Атамбаевтан эмне талап болсо, эмне сунуш болсо бул жерде кың этпей аткарып берчүбүз го баарыбыз. Эми башкалар болсо мындай убагында Атамбаевка туура нерсени айта албай, анан биз эле ошол убакта баатыр болуп калганыбыз болбойт. Жоопкерчиликти мындай бардыгыбыз чогуу алышыбыз керек. Ошол эле Нурлан Өмүркулов сизге дагы тиешелүү. Сиз ошол жерде жетекчи болуп тургансыз да. Эгерде ошол убакта коррупциянын баарын байкасаңыз, ошол убакта эле чыгып айтышыңыз керек да. Кычкачты көтөрүп алып, мындай уят болуп отурабыз да. Анан сырттан келген карыздарды биз туура эмес иштеткенибиздин анык мындай бети ачылып атпайбы? Датка кемин боюнча буга чейин калган карыздардын бардыгын биз мамлекет итке минсе дагы, ошонун эсебинен карыздан уурдагандан дагы тайманбаган, коркпогон кыргыз азаматтары бар экени бул абдан өкүнүчтүү да. Учурунда прокуратура УКМКда жылуулук борборундагы иштерге көз жумду кылганын депутат Талант Мамытов айтты. Бул боюнча 5-созывдын депутаты Мурзабеков Кантемир Зулумович официалдуу түрдө запрос жасаган. Ошол запросто мынакей Экотехинспекция жалпы 12 пункттан турган мыйзам бузуучулук фактыларды аныктап берген. Мындан сырткары депутат Мурзабеков ошондой эле бул фактылар боюнча прокуратурага кайрылган. Мына кагаз турат. Прокуратура унчукпайт. Ушул эле факты боюнча СМБга кайрылат. СМБ унчукпайт. Демек, бул ачык айтам, организованный политический преступный коррупционная группировка деп айтылат. Эски жылуулук борборунун ремонтуна болсо жыл сайын 400 миллион сомдон ашуун акча бөлүнүп турган. Депутаттык комиссия ал каражаттарга оңдоо иштери жасалбагандыктан авария келип чыкканын жазды. Ремонтко делген акчалар кайда кеткен деген суроого эми тийиштүү текшерүү органдары жооп табууга тийиш. Аварияны алдын алса болмок. Тескерисинче ТЭЦтин айнектери сынып, шыптары түшүп, суу каналдары толук текшерилбей, кышка даярдыгы жок болгонуна бардыгыбыз күбө болдук.
Суроого жазылган көп депутаттарга кезек жетпей калгандыктан 16 майда комиссиянын корутундусун талкуулоо улантылмай болду. 386 миллион доллардын изин жана жептеги аварияны иликтеген деп комиссия башкы прокурорго, эсеп палатасына жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине ишти текшерип, кызмат адамдарына укуктук баа берүүнү тапшыруу чечимине келүүдө. Ал эми ар кандай маселелер саатында шайлоочулар менен жолугушуп келген эл өкүлдөрү алардын койгон талаптарын аткаруу бийлигине жеткиришти. Анда кайрадан эле мектеп, жол, медициналык жардам көрсөтүү, жумуш менен камсыз кылуу көйгөйлөрү көтөрүлдү. Аксы районунун Ак Суу айылына каттаган жолдун тарпы чыгып бүтүптүр. Ошол жол бүгүнкү күндө ошол 60 жылдардан бери бир дагы жолу капремонттон өтпөгөн, жолдун акыбалы өтө оор. Ошол жерде 36 километр жолду среднем 1,5-2 саат жол жүрүшөт да. И башка бара турган жолу жок. Электрондук көзөмөл болбосо Ош-Бишкек жолундагы кырсык токтобой турганын депутаттар айтышууда. Умный город эмес эле, умный трасса алып коюңуздарчы. Ошол жерге камераларды орнотуп, безопасный дорога кылып, иретке келтирип коюңузду сунуштайм. Экинчиси болбосо жана Ош, Жалал-Абад, Бишкек темир жол пассажирский каттамын ишке киргизиш керек. Бул азыр Өзбекстан менен мамилебиз жакшы болуп турганда, оңой эле чечиле турган маселе. 5 жылдан бери какша ойлотабыз, бир чара көрсөңүздөр болбой, мына өкмөткө. Мына биздин убагыбызда мектепте окуп жүргөндө эле автодело деп бизди 10 класстан окутчу эле акыркы бүтөр жылдары. Ошол жерден право алып чыкчу элек. Мына азыр праволордун баары сатылып алынат, билесиздер өзүңүздөр кандай. Окубайт. Эмне үчүн Минобразование ушул мектептин программасына кийгизбейт? Учурдун эң көйгөйлүү маселеси өмүр бою иштеген мугалимдердин пенсиясынын аздыгы. К Министерству финансов я прошу изыскать деньги для повышения пенсии учителям, потому что на ту пенсию, обладателями которой становятся учителя, выходя на пенсию, просто невозможно прожить. Это 3-4 тысячи. То же самое касается и медиков. Камбарата 2 кесинин экинчи агрегаты ишке качан кирет? Камбарата 2 кесинин экинчи агрегаты бүгүнкү күнгө чейин дагы эле ишке кириши элек. Себеби бул жогорку кеңештин ратификациядан 110 миллион АКШ доллары деп каралган. Азыркы күнгө дагы башталды элек бул боюнча иш. Ушуну тездетип берүүңүздү өтүнөбүз. Өзгөн районунун көйгөйлөрү республикалык деңгээлде көтөрүлүп жаткан менен райондун акими козголуп да койгон жок дешти. Ошол эле Жалпакташта былтыр кырсык болгон Жалпакташта жергиликтүү тургундар абдан чоң нааразылыгын билдиришти. Аким Олжобай Осмоналиевке. Себеби дегенде ал премьер-министр келгенде барат, же болбосо депутат келгенде барат дагы, калган учурда кабар алып барып койбойт. Чек арада жайгашып, бирок өзгөчө статуска ээ болбой калган айылдар дагы бар. Протокол тапшырма берсеңиз, ушул Кадамжай районундагы 10 айылды кайра карап туруп, ошол мыйзамдын негизинде ошол өзгөчө статусу бар чек арада дагы жайгашкан айылдардын катарына киргизип берсе. Өкмөткө айтылган менен жыйынтыгы жок болуп жаткан фактылар да кездешет. Ушу 2015-жылдан бери Акман айылында жана бала бакча боюнча 3 жыл болуп бартат. Мектептер, мына жаш ленчил деген бала бакча Сейдикумда Ашырбек Мойдунович. Ушул боюнча мына титулкуңа бүгүнкү күндө бекитилек. Мына уже май айы болуп атат. Жарым жыл өтүп бартат. Качан бекитесиңер? Жаңы жумушчу орундарын түзүүдө чакан жана орто бизнестин орду чоң. Бүгүнкү күндө мынакей 2016-жылы 11-апрелде өкмөттүн токтоо менен санитардык эпидемиологиялык эрежелерди жана ченемдерди бекиткен. Бул ар кандай багыттагы өнөр жай, өндүрүштүк соода, кызмат көрсөтүү, уюштурууда, ушу долбоорлорду курууда, пайдаланууда ушул норма каралып келген да. Бул норма азыркы күндө ушул чакан жана орто бизнес өнүктүрүүгө тескери тоскоол болуш норма болуп жатат да. Атайлап жарандардын убактысын уурдоо коррупциянын жеткенчеги. Ошол эле майыптуулукту алганда өзгөчө кичинекей балдар менен ата-энелер барганда, МСЭК ошол жерге барганда көп очередь турушат. Россияда бир ай мурун реформа кылышкан ошол боюнча. Алар шизофрения, жана мындай синдром Дауна жана башка оорулар менен ооруса, мөөнөтсүз майыптыкты беришет. Биз дагы ошого барбайлыбы?
Буурчактын баасынын кескин түшүп кеткени айдап себүү иштерин бүткөрө албай жаткан дыйкандарга оорчулук келтирүүдө. 30-40%га баасы түшүп кетти. Эже 60 сомдон алып жүрсө бүгүн 40 сомдон төмөндөп баратат. Ошол боюнча өкмөткө да мына сиздерге экинчи жолу рет кайрылып атабыз. Көңүл буруп, мына азыр жазгы талаа жумуштары болуп атат. Элге акча жетпей жатат. Жанагы кандай бир ошол жерде сүйлөшүүлөр болуп калды, эмне болуп калды? Өкмөткө мына бекем дайындап, кабыргасы менен маселени коюп, маселени баа жөнүндө чечип бериңиздер. Саясий жана мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдарды иштен бошотуудагы талаш-тартыштар соттук эмес тартипте чечилет. Бул тууралуу тармактык комитетте Эмгек кодексинин 427-статьясында каралууда. Бул жагдайды кайра карап чыгууну туура көргөн өкмөт аталган кодекске өзгөртүүлөрдү сунуштоодо. Мыйзам долбооруна ылайык саясий жана мамлекеттик кызмат орундарын ээлеп турган адамдарды иштен бошотуунун күнү жана себептерин жазма баяндоону өзгөртүү, башка ишке которуу, аргасыз ишке чыкпай калган же акы аз төлөнүүчү ишти аткарган жана тартиптик жаза берилген мезгил үчүн акы төлөө маселелери боюнча жеке эмгек талаш тартыштыктары соттук эмес тартипте чечилет. Тармактык комитет жогоруда аталган мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жамангулов жана депутат Айнура Осмонова 3-майда Брюссель шаарында өткөн Европа бирлиги Кыргызстан парламенттик кызматташуусу боюнча комитетинин 13-жыйынына катышты. Отурумдун алкагында Кыргызстан менен Европа бирлигиндеги саясий кырдал, Европа парламенти менен жогорку кеңештин ортосундагы эки жактуу кызматташуу маселелери каралды. Жогоруда аталган комитеттин 13-жыйынынын соңунда Акылбек Жамангулов Европа бирлиги Кыргызстан парламенттик кызматташуусу боюнча комитетинин тең төрайымы Ивета Григуля Петерс менен жолугушту. Чет жердеги мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негизи жөнүндө мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө максатында депутаттар Аида Касымалиева, Каныбек Иманалиев, Жанар Акаевтар Россиянын Краснодар, Ростов-на-Дону шаарларына барып, мекендештер менен жолугуп, жеринен алардын ийгилик көйгөйлөрү менен таанышып келген. Бул ирет аталган иштердин отчету кылды. Кайрылман статусуна кызыккан боордоштор жаңы төрөлгөн ымыркайларга башка жерден документ алуу көйгөйү тууралуу биз буга чейин бир нече жолу баяндап бергенбиз. Анда журтташтардын көпчүлүгү базарда, соода тармагында, курулуш жаатында иштээрин көрсөткөнбүз. Бул жака кантип келип калдыңыз? Эмне иш кыласыз? Мен бул жакта повар болуп иштейм. Жылдашмак келдим. Чынын айтканда жакшы жооптор келген жок да. Формалдуу түрдө болуп атат. Азыр мисалы үчүн биздин каттар деле мына ар кандай маселелерде чыкканда ушул мыйзам жакшы иштебей атат, ушул пункт иштебей атат дегенде биз айтабыз дагы, бирок ага мындай формалдуу түрдө жооп келип калат да. Ушундай мыйзам бар, биз ушундай иштерди аткардык депчи. Анан биз кайра жөнөттүк. Ушул отчетто бар, ар бир омбудсменден, ар бир министрликтен жооп алдык. Жакшы жооп берген министрликтер да бар, агенттиктер бар, мына миграция агенттиги дагы биз менен иштеп атты. Туулуп өскөн мекендестигинде көзгө жаш тегеринет, бирок үй бүлө, ата-энени багуу милдети турат. Андыктан иштеп акча табуунун аракети күч. Бул жагдайды эске салган депутат жогоруда айтылган мыйзам долбоору атайын мекендештердин шартына ылайыкталып, толуктоолор киргизилерин кошумчалады. Биздин мекендештер менен жолугуп, бир 2-3 айдын ичинде жаңы мыйзам иштеп чыгып, эмди жылдан баштап ушул мыйзамдын аткарылышын өкмөттөн талап кылабыз да. Бизде бир 3000дей мыйзам бар. Анын баары 6 миллион Кыргызстандын граждандарына тийиштүү. Силерге тийиштүү 1 миллион кыргыз кошу бир эле мыйзам бар. Ошол мыйзам сапаттуу болуш керек, ишке аша турган болуш керек. Ошол мыйзамда так мөөнөтү, ким жоопкер жазылыш керек. Бир топ көйгөйлөр менен жеринен кабар алган эл өкүлү чет жакта жүргөн мекендештердеги кездешүүчү маселелерди тизмектеди. Биз бардык, шаарларды кыдырдык, мигранттар менен жолугуштук. Андан кийин келип парламентте көтөрдүк, өкмөткө тапшырма бердик, бир канча маселесин чечүүгө көмөктөштүк. Андан сырткары дагы мына көрөсүңөр, шайлоолордо катыша албай калып атышат. Көп биздин мекендештерибиз шайлоолордо катыша албай калып атат. Андай дагы проблемалар бар. Ошон үчүн мына азыр мигранттарга биз аларды ай сайын эмес, күн сайын алардын маселесин, проблемасын парламенттен айтып турсак дагы аздык кылат. Анткени алар мына аймактарды өнүктүрүүдө, алардын акча которууларды өкмөткө чын айтканда мекендештер абдан көп жардам берип атышат. Мекендештер менен болгон иш чаранын максаты алардын көйгөйлөрүн угуп, аны чечүү, жазылган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлгө алуу. Вопросы миграции сейчас с каждым днем. Сиздер билесиздер, 2013-жылы чет жердеги мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негизи жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын аткарылышы тууралуу социалдык комитеттин мүчөлөрү, депутаттар, биз атайын Россия жергесинде иштеп жүргөн Кыргызстандын жарандары менен баарлашып жолугушуп келгенбиз. Эми алдыда дагы көйгөйлөр чечилип, мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, аларга жакшы шарттар түзүлүү аракеттери көрүлөрүнө ишенебиз.
Төрага Дастанбек Жумабеков улуу жеңиштин 73 жылдыгына арналган эскерүү митингине катышты. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, өкмөт башчы Жогорку соттун төрайымы салтанаттын алкагында жеңиш аянтындагы өчпөс отко гүл чамбарларды коюшту. Расмий иш-чарадан соң өкүлдөр улуу ата мекендик согуштун жана орукта эмгектенген ардагерлер менен бирге аскердик талаа ашканасына чакырылды. Ошондой эле төрага Дастанбек Жумабеков бир күндүк иш сапары менен Ош облусунда болду. Төрага эл менен жолугушуу маалында Кара Суу районунун Мамажан айылындагы спорт комплексинин ачылышына катышып, аталган райондогу улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин жеңиш күнү менен куттуктады. Кара Суу районунун Мамажан айылында айыл калкы көптөн күткөн заманбап спорт комплекси пайдаланууга берилди. Анын ачылыш салтанатына Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган бир катар депутаттар, облус райондун жетекчилери, спорт күйөрмандары катышышты. Бул спорт ордодо көптөгөн албан ийгиликтерге жеткен биздин татыктуу кыргыз элине, дүйнөгө татыктуу спортсмендерибиз чыксын деген, спорттун чеберлери чыксын деген ниетти айткым келет, урматтуу туугандар. Мынакей бөбөктөрүбүзгө кандай деген жакшы шарттар түзүлүп атат. Бирок мунун бардыгы, урматтуу туугандар, эмгек менен салынып, биримдик менен салынып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мынакей татынакай болгон биздин ордобуз салынып бүтүп, сиздерге жаңы ордо ачылып атат, спорт ордосу. Көп түкүрсө көл демекчи спорт комплекси демилгелүү ишкерлердин, колунан иш келген азаматтардын биргелешкен ынтымагынын аркасында курулган. Айыл калкынын минтип сергек жашоого баш коюп, жаштар спорт менен алектенип, өз өлкөсүнүн керекке жараган уул кыздарынан болууга умтулуусу салтанаттын катышуучуларын ыраазы кылды. Эң таланттуу балдар ушу алыскы биздин айыл жерлерде. Ушу айыл жерлердеги ушундай жакшынакай шарттарды куруп берсек, биз кыргыз мамлекети даңазалайбыз. Спорт комплекси азыркы заман шартына ылайык салынып, спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгуу үчүн бардык ыңгай шарттары түзүлгөн экен. Зарыл келек болгон спорттук инвентарлар менен камсыз кылынып жатыптыр. Күрөш, самбо, карате өңдүү спорт түрлөрү менен машыгуу жүрө баштаган. Ушул эле күнү төрага баштаган депутаттар дагы бир спорттук иш-чаранын күбөсү болушту. Бул жолу аталган турнирге Кара Суу районундагы айыл өкмөттөрдүн командаларынан тышкары коңшулаш Өзбекстандан да командалар келишкен. 9 май жеңиш майрамынын алдында келген Жогорку Кеңештин төрагасы дегенде согушта курман болгондордун эстелигине депутаттар менен бирге гүл коюп, улуу ата мекендик согуштун жана эмгектин ардагерлерин жеңиш майрамы менен куттуктады. Улуу ата мекен согушуна катышкан аталарыбызга, ошолокто жүргөн согуш убагында эмгектенген биздин апаларыбызга, агаларыбызга таазим кылабыз. Сиздер бар экен, Кыргызстан мамлекети түптөлүптүр. Эми мындан кийинкисинде азыркы бийлик, өкмөт, эл өкүлдөрү кийинки урпактарга да ушундай бак кубаттуу жашаган, бак кубаттуу болгон мамлекетти таштап кетүүгө биз күрөшөбүз. Ошо менен бирге эле төрага ата мекен эл жер үчүн кан жанын аянбай кан майданда болуп келген ардагер аталарга плазма телевизорлорун тапшырып, акчалай сый көрсөттү. Нарын райондагы эмгек тала жана кеңеш айылдарынын мектептери кулап калуу коркунучунда турат. Бул билим уяларын эл өкүлдөрү Алмазбек Акматов жана Искендер Гайыпкулов эл менен болгон жолугушуу учурунда көрүштү. Депутаттар ошондой эле Нарын райондук бейтапканасынын кызматкерлери менен жолугушуп, көйгөйлөрдү талкуулады. Шайлоочулар менен жолугушуу учуру 9 май жеңиш күнүнө туш келип, эл өкүлдөрү майрамдык иш-чарага да катышты. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кеңеш айылы облус борборуна эң жакын жайгашкан айыл экенине карабастан инфраструктура жакшы өнүккөн эмес. Айылдын бүгүнкү күндөгү эң эле көйгөйлүү маселеси мектеп болууда. Бул билим уясы өткөн кылымдын 60-жылдарында курулуп, учурда кулап калуу коркунучунда турат. Бул мектептин салынганына быйылкы жыл менен 47 жыл болду. Анан бул эски мектеп уже чириди, полу да чириди, үстү да чириди. Анан бияктан наркы дубалына чөккөндө теп атат да. Тепкенде бүт ачылды, мына 3 жыл ичинде ачылып кетти. Эми дагы ачылат, себеби күн тоң эрибеди. Тарттырганбыз, бул жагынан да тарттырдык, үстүнөн да тарттырдык бүт. Азыр балдар коркунуч бар. Аны тиги класска кирсеңер, ал жерде полу чирип, уже сукулдап турат. Азыр көрөсүздөр.
Анан эми балдарымда кошсу керек да бизгечи, туурабы? Атайын окутуп атканда балдар соғыс басып калса ким жооп берет? Мектеп көйгөйү Эмгек дала айылында да бар. Имараттын жараксыз экенин тиешелүү органдар аныктап чыгып, мектепти жабууга буйрган. Бирок тобокелдик менен эле окуу процесси улантылып келет. Мектептин абалы азыркы учурга эч кандай мындай талапка жооп бербейт да, балдар аргасы жок окуганга туура келет. Печкабыздын абалын болсо көрдүңүздөр. Анан бизге ушу жаңы мектеп салынса эң жакшы болот эле деп ойлойт элек да. Мындай абалдагы мектептер райондун башка айылдарында дагы бар. Айтылган көйгөйлөр боюнча тийиштүү мекемелерге тапшырма берилерин эл өкүлдөрү белгиледи. Бул жерде дагы акыбал оор экен, аварийный состояниеде экен, МЧСтин корутундусу бар экен, мугалимдер менен жолугуп, мугалимдердин арыз муунун угуп чыктык. Бул маселелерди жогорку кеңеште көтөрүп, тийиштүү министрликтер менен, ведомстволор менен иштейбиз деп ойлойм. Нарын районунда жалпысынан 50 миңге чукул калк жашайт. Райондук оорукана жоктугуна байланыштуу бейтаптар дарыланууда маселе жаралып келет. Алдыдагы гүлдөп турган больницаны жаап салды. Бу жерде хирургия, терапия, роддом, көз тогду, инфекция, бүт бардык бөлүм, детский, бүт бөлүмдөр бар болчу. Эми мен айтпаганда ким айтат? Ачуу чындыкты. Биздин эл эмеспизби? Биздин өзүбүздүн больницабызды өзүбүзгө бергиле. Биз бөлөк эчтеке сураган жокпуз. Жогорку кеңеште маселени көтөрүп, Минздравдын алдында маселени көтөрүп, Минфиндин алдында маселени көтөрүп, ушу маселени чечкенге аракет кылалы. Райондун бейтапканасы ирилештирүү максатында жоюлуп, бүгүнкү күндө бейтаптар облустук ооруканага кайрылышат. Бирок качан болбосун кезек күтүүгө туура келет. Ошол себептүү оорукананы кайра калыбына келтирүү маселеси жаралууда. Биринчиден бул 30 миллион сомдун кеби болжол эсепте менен акча бөлүнүш керек. Акча бөлүнүп ошол врачтарды, ошол имараттарды содержание кылыш керек да. Анан ал жерде саясий эле чечим керек маселеде. Бир министрдин буйругу чыгат бекен, анан тийиштүү акчаны бөлүп эле Нарын районуна эл катары территориальный больница ачып берип эле ошону каражат менен камсыздап койсо эле бул чекит коюлчу маселе. Тейлөөчү кызматкерлер бар. Бардыгы бар, мына иштеп турган коллектив дагы эле ошол турат. Бардыгы бар. Шайлоочулар менен жолугушуу улуу жеңиш күнүнө туш келип, эл өкүлдөрү согуштун ардагерлерине атайын белегин тапшырды. Келиңиздер. Байрамыңыздар кут болсун. Рахмат сизге. Каныңыздар да аябай, жаныңыздар да аябай. Ушул алыскы мекенибизден алыскы жерге барып, ошол жерден гитлердик, фашисттик баскынчылар менен согушуп, мына бизге жеңишти алып келдиңиздер. Мен сиздерге таазим кылам. Андан соң эл өкүлдөрү Нарын шаарынын Борбордук көчөсүндө старт алган Өлбөс полк жүрүшүнө катышып, майрамдык иш-чарада ардагерлерге куттуктоо сөзүн айтышты. Мен ушу жогорку кеңештин атынан, коллегаларыбыздын атынан, өзүмдүн атынан Нарын элине тынччылык, аманчылыкты каалап, биздин элибизде эч качан согуш болбосун дейм. Эч качан биздин балдар, энелерибиз эч качан ыйлабасын. Элибизде ар дайым ачык асман болуп, биз ушул жакшылыкта, аманчылыкта гана жолугуп жүрөлү. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен. Ушу аталарыбыздын эртиги болбосо, биз азыр эгемендикте болбойт белек. Мына биз буларга таазим этип, чоң рахмат айтабыз. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, согуш болбосун. Кыргыз эли биримдикте жашасын. Депутаттар ошондой эле улуу жеңиштин урматына уюштурулган республикалык ат оюндарына күбө болуп, алдыңкы орунду алган чабандестерге байгелерин тапшырды. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко дагы улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Елена Гришина жана оруктун ардагерлери Эшенкул Усубалиев менен Чоюнбек Сагынбаевдин үйлөрүнө барып, аларга болгон жылуу сөзүн ардады. Ошону менен катар ал жогорку кеңештин төрагасынын атынан ардагерлерге белектерди тапшырды. Для нас большая честь, вы знаете, сегодня в преддверии такого великого дня поздравить вас, еще раз поблагодарить за ваш беззаветный труд, преданность Родине, за то, что вы пережили. И благодаря вам на самом деле сегодня есть возможность жить у молодого поколения, надеяться, мечтать, строить будущее страны. Спасибо, мы на самом деле
преклоняемся перед вами. Депутат Мақсат Сабиров тағы Ақсу райондағы Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлеринен кабар алды. Аталган майрамга арналган салтанаттуу парадка катышып, Ооруктун ардагерлерин куттуктады. Белгилей кетсек, Ысык Көл облусу боюнча 44 ардагер бар. Эгемендүүлүгүбүздү сактап, анан ушул балдарыбызга туура тарбия берип, ушул азыркы тынчтык убагындагы согуштардан алдыда турушубузду мен каалайт элем. Анткени себеби, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушу ата-бабаларыбыз ошончо кан төгүп, ошол согуштарда жеңиш жап келип, ушул жашоону куруп берген үчүн биз ушул тынчтыгыбызды сактап, сөзсүз түрдө биз да аракет кылышыбыз керек. Эч ким эч качан унутулбайт. Бакирдин Субанбеков дагы Жайыл райондагы согуштун ардагерлерин куттуктады. Иш-чарага район аймагындагы согуштун жана Ооруктун ардагерлери чакырылып, сый тамак уюштурулду. Кан кечкен согушта жан аябаган аталардын эрдигин эскерген куттуктоо аземинен кабарчыбыз баяндайт. Ой, спасибо. Депутат Бакирдин Субанбеков бул үйгө жыл сайын 9 май күнү белектери менен келет. Анткени бул жерде Ооруктун ардагери 102 жаштагы Анастасия Москаленко жашайт. Что вы никогда не болели, чтобы следующий год тоже именно в этот день мы встречались. Жыл өткөн сайын согуш ардагерлеринин саны азайып бара жатканы кейиштүү көрүнүш. Ошого байланыштуу ардагерлерге сый тамак уюштуруп, улуу жеңиш майрамын белгилөөнү эл өкүлү колго алган. Жыл сайын куттуктоо биз үчүн адат болуп калган. Мына быйылдагы алардын саны азайып, былтыр 27 болсо, быйыл 16 эле калыптыр. Бул абдан кейиштүү, өкүнүчтүү. Бүгүн дагы көбү келе албай, үйлөрүндө отуруп калгандар, жатып калгандар бар экен. Майрамдык иш-чарага район аймагындагы согуштун жана Ооруктун ардагерлери чакырылып, чер жазыша сүйлөшүп отурушту. Кан күйгөн апаатта жанын аябаган аталар улуу жеңиш оңой келбегенин белгиледи. Если семья узнали о том, что дедушка или отец или брат находится в партизанском отряде, эту семью тут же выводили, или расстреливали, или вешали. Согуш учурундагы кыйынчылыктарды, сагынычтарды ыр менен жеңген аскерлер ошол кездерин эскерип отурушту. Ардагерлерге болгон сый урматты аркада өсүп келе жаткан жаш муундардагы унутта калтырбай көңүл буруусу керектигин айткан эл өкүлү жалпы кыргызстандыктарды улуу жеңиш күнү менен куттуктады. Кыргыз элин 9 май жеңиш майрамы менен куттуктайм. Ар дайым элибиз жеңиштин үстүндө жүрсүн. Мындан ары элибизде, жерибизде согуш болбосун, тынччылык болсун, ынтымак болсун эл арасында. Жыл сайын ардагерлерди куттуктоону унутпаган депутатка майрамдык салтанаттын катышуучулары ыраазычылыктарын билдирди. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и больших трудов, успехов в депутатском деле. Иш-чара соңунда ардагерлерди атайын даярдалган Волга жана Чайка автоунаалары менен үйлөрүнө узатышты. До свидания. Спасибо. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары Жыргалбек Турускулов менен Таабалды Тиллаев Ордо каладагы Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында улуу жеңиштин урматына өткөрүлүп, Советтер Союзунун баатыры Самат Садыковго арналган кыргыз улуттук классикалык күрөш боюнча республикалык мелдештин ачылуу аземине катышты. Депутаттар бул мелдеш лейлек күрөшү деген ат менен 47 жылдан бери 3 салмакта ыраттуу өткөрүлүп келатканын эске салып, анын уюштуруучуларына ыраазылык билдирүү менен балбандарга жеңиш каалады. Андан тышкары мелдештин байге фондуна жогорку кеңештин төрагасынын атынан 100 000 сом өлчөмдө каражат тапшырды. Бүгүн жеңиш күнү, улуу жеңиш күндө жакшынакай самалык болуп атат. Бүгүн ушу Бишкек шаарында келип уюштуруучуларга чоң рахмат. Урматтуу туугандар, Кыргызстанда тынччылык болсун. Дайыма жеңиштин үстүндө жүрөлүк. Негизинде бул самалыкты азыр айтып кеттиңиздер, 47 жылдан бери уланып келептир. 4070 жылга чейин улансын деп мен тилекти айтат элем. Эми урматтуу туугандар, биздин балбандарга, федерацияга биз кол келбей, жогорку кеңештин атынан, төраганын атынан кичине белегибиз бар эле, ошону тапшырып койууга уруксаат этиңиздер. 100 000 сом. Ар бир кыргыз жараны ушул
жок дегенде Самат Садыковтай эр жүрөк, ар намыстуу болушун мен каалайт элем. Андан сырткары бүгүнкү ушул күрөштү уюштурган биринчиден федерацияга, экинчиден ушу Лейлек районунун Тогуз булак айыл өкмөтүнө жана өкүлдөрүнө мен чоң ыраазычылык билдирем. Бул да мен ойлойм ушул Лейлек элинин биримдиги, келечекти көрөгөчтүгү дейм. Ушундай ынтымагыбыз мындан да бекем болсун. Кыргызды Чыңгыз аркылуу таанып бил деп Мухтар Шаханов айтмакчы. Алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы уюштурган рубрикасынын алкагында фракция лидери Жыргалбек Турускулов белгилүү инсандын 8 томдук китебин мектеп окуучуларына белекке берди. Турмушта сени жандаган канчалаган жандоочуларың болсо дагы сен өмүрдө жалгыз экениңди унутпа деген асыл кептерди айткан Чыңгыз Турукулович Айтматов тирүү болгондо быйыл 90 жаштын суусун ичмек. Дал ушул улуу жазуучубуздун китептерин жаштар арасында жайылтуу жөрөлгөсүн өлкөбүздүн жогорку кеңеши колго алып, эстафетаны алган Республика Ата журт фракциясынын лидери Турускулов Жыргалбек Гүрүчбекович дал ушул китептерди жаштарга тапшыруу үчүн азыр биз менен чогуу жөнөп жатат. Чыңгыз Айтматов атабыз 1952 жылдан баштап өзүнүн аңгемелери менен жаңыдан студенттик кезинен баштаган экен. Ал киши ошо Асма көпүрө, Ак жаан деген аңгемелерин көз жарып, ошондон ишин баштаган экен. Чыңгыз Айтматов атабыздын залкара жазуучу катары дүйнөдө таанаганда, анын бул залкара жазуучубуздун 170 миңден ашык тилге которулган чыгармалары, 60 миллиондон ашык нуска басылып чыккан. Негизинде 20 кылымдын аягы, 21 кылымдын башындагы бул залкар жазуучу болуп калды да. Эми мага негизинде биринчи мугалим чыгармачылыкты жагат. Анткени бул жерден даана көрсөтүп, кандай болуш керек, ушу балдарды айылдардан келип, аларга да кызык болуп, анткени биздин мугалимдер жетишсиз болгон ушул убакта. Ошон үчүн бул чыгармачылыктардан балдарды кандай окуткан, кандай тарбия берген, ушундай чыгармалардан ушу биринчи мугалим жагат. Бардык билимди, күчүңүздөрдү негизинде биздин мамлекетке жумшасаңар, абдан бул патриоттук сезим болот да. Ошон үчүн мен сиздердин баарыңыздардан суранат элем. Кайсы жерге барып окубаңыздар, ушул жерден жакшынакай билим алып, тарбия алып, анан кийин келип биздин мамлекетке өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошсоңуздар деп. 8 том турган Чыңгыз Айтматовдун китебин алып келген, ушуну сиздерге тапшырып уруксат этиңиздер. Жыргалбек Гүрүчбекович, мен бүгүн сиз менен биз Чыңгыз Айтматов атындагы окуу жайда балдар менен жакшы баарлаштык. Анан эми биздин баягы самалыкка көрсөтүү эрежесине ылайык сиз аталган эстафетаны кимге узатасыз? Эстафетаны болсо мен Алманбет Насырканович Шыкмаматовго берет элем. Буюрса ал киши эмкисинде сиздер менен дагы ушундай самалыкты улантат деп мен ишенем. Депутат Төрөбай Зулпукаров Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин студенттери менен жолугуш өткөрдү. Аталган университеттин студенттери менен жолугушуда депутат Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары, депутаттардын аткарган иштери тууралуу кенен маалымат берип, андан соң студенттердин берген суроолоруна жооп берди. Ошондой эле Төрөбай Зулпукаров бала тарбиялоодогу ата-эненин ролу, илим-билимдин адам баласына келечегине тийгизген таасири туурасында сөз кылды. Канча киши болбосун, кандай улуу адамдар болбосун, эгерде жакшылап карай турган болсоңор, энелердин таасири аталардын таасирине караганда күчтүүрөөк болгон да. Канча акылдуу, илимдүү адамдар болбосун, өзүнүн энесине барып токтойт да. Ошондуктан мен ойлойм, силер дагы ушул өзүңөрдүн багытыңарда, өзүңөрдүн максатыңарда
анан кийин өзүңөрдүн баалуу нерсеңерди эгерде билип, ошол баалуу нерселерди туура пайдаланууну эгерде аракет кылып жашап өтсөңөр, силер өтө чоң бийик жетишкендиктерге жетишкенге мүмкүнчүлүгүңөр бар да. Сиздерге айтып жетишкен жаңылыктар ушулар болду. Барынан кабардар болууну кааласаңыздар, биздин Кеңеш КЖ сайтына кирип, парламент радиосун угууга чакырабыз. Мындан сырткары YouTube, Facebook баракчабызга кирип, өзүңүздөрдүн сунуш пикирлерди калтырып туруңуздар. Саламатта калыңыздар.